бүгүнкү күндө биздин карлар үйүндө 208 киши жашап атат. Анын ичинен 60 кишиси бул биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар болуп эсептелет да. Биздики жеке эле карлар эмес, карлар жана майыптар үйү болуп эсептелет да. Анан эми баягы айтарым эң өкүнүчтүүсү ушул 208 кишинин ичинен 72 киши булар кыргыздар. Албетте бул деген биздин менталитетке да туура келбеген, биздин өзүбүздүн бир каада салтка дагы туура келбеген аябай жат көрүнүш болуп эсептелет да. Анан ошол замандаш партиясы жаштар канаты келип бизге жанагы ошо строй материалдарды алып келип, эшик алып берип, ушундай жакшы көмөк жардам берип, концерт кылышып берип эметип атат. Такай ушу келип турабыз деп милдеттенип атат. Мен аябай чоң ыраазычылыкты билгизүү менен кошо ушул партиянын жаштар канатына чоң ийгилик, ыйман, ынсап тилеп кетет элем. Албетте таптакыр баягы жашоо турмушу аябай начарлап, өзү бага албай калган үчүн ата энеси бияка келген учурлар болот. Бирок көпчүлүк учурда кээде ушу ата энесине келген балдарды карап, ушу кандай машина менен минип келип атат, кийимин карап, баягы сырткы келбеги, сүйлөгөн, баскан турганынан билинет да, тың эле. Анан кандайдыр ушу энеси, атасы бияка келип калды деп таң каласың да. Анан жана пенсиясын айтып атпаймынбы? Пенсия баягы чектелүү бир күндөрдө келет да, айында бир 2 дата бар, ошондо келет, ошондо анан пайда болушат. Анан баягы баласын сагынган чал кемпирлер бир ай көрбөй атканы белер, ал баласын же кызын көрүп, же небересин көргөндө ал пенсиясы эмес, даже жанын жүрөгүн сууруп бергенге даяр.